Саламатсыздарбы? Нарын жаштар ордусуна волонтерлукка чакырабыз сиздерди, келиңиздер. Бактыгүл Орузбекова Нарын жаштар ордусунда 1 жылдан бери ыктыярчы. Бул убакыт аралыгында көптөгөн окуу тренингтерге катышып, ири долбоорлорду жазууга жетишти. Анын мындай ийгиликтерине ордунун таасири чоң болгонун айтат. Бул жакта жаңы келгенде мындайча айтканда эч нерсе билбей эле келгем. Азыр ошол долбоорлорду жазганга чейин уже үйрөнүп баштадык. Жаңыдан документацияларды кандай топтош керек, эмне кылыш керек, компьютердик сабаттуулук дегендердин баардыгын үйрөп, өзүбүзгө тажрыйба топтой алдык. Нарын жаштар ордусу 2012 жылдан бери жаштарга ар багытта кызмат көрсөтүп, ири долбоорлорду ишке ашырууда. Азыркы тапта долбоордун арты менен жаштар ордусунун имаратынын ичи толук жасалгаланып, андагыларга шарттар каралган. Жаштарды биз бош убактысында коомдук ишке жардам берүүгө, элге пайда алып келүүгө үйрөтөбүз. Жана ошондой эле ушул күнгө чейин бизде студенттер, окуучулар ошо домбоо жаштан өсүп, өздөрүнүн карьералык роостунда алып кеткен адамдарыбыз бар. Жана ошондой эле биякта көптөгөн проекттер ишке ашып, көптөгөн жаштар үчүн окутуулар уюштурулган. Буга чейин көптөгөн форумдар, облустук деңгээлдеги форумдар өткөрүлүп, жана ошол форумдардын жыйынтыгында резолюциялар кабыл алынып, жогору жактагыларга жеткирилип, жана биз бийлик менен жаштардын ортосунда көпүрө болуп бере алабыз да. Ачык эшиктер күнүндө каладагы студенттердин эмгектери коюлуп, кесип тандап жаткан бүтүрүүчүлөргө маалыматтар берилди. Учурда жаштар арасында IT технология кесибине суроо талап жогору. Бул багытта билим алып жаткан студенттер алган билимдерин турмуштук практикада колдонуп жатканын айтышат. Бул окууда эң кызыктуу окуу десем болот. Бул жакта өзүң калагандай үйрөнүп алгандан кийин, өзүң калагандай сайттарды, оюндарды жазап чыксаң болот. Көбүнчө нерселер азыр сайттар, ар кандай программалар мындай пайда болуп аткан, ушул айтини окуп бүткөндөр эле ошону жазап чыгарышат. Акыркы жылдары мамлекет тарабынан жаштарга өзгөчө көңүл бурулуулар болуп, ар багыттагы долбоорлор ишке ашууда. Жазгулуу Сыбалиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.